Саламатсыздарбы? Эми анчалык деле кыйнабайбыз, бирок биздин көнүгүүлөрдө бүгүнкү анонс кылып кетейин, планка бар. О, Кудай. Баштайлы. Дем алабыз. Эң негизгиси биздин ичибиз менен жанакы капалапхат көнүп калган, уже адатка айланып калган көнүгүүлөрдүн бириси капалапхат. Ичибизди мурдун тешикчеси менен кысканда дем чыгарабыз. Бат-баттан. Сук тийип калган адамдар деле кылыр. Албетте. Негизи деген азыркы маалдагы жанакы ОРВИ же грипп болуп атпайбы, ошол тумоолордон алыстата турган көнүгүүлөрдүн бири. Бирок сасык тумоо болуп аткандардыкынан шарик чыгып кетти. Белектин фантазиясы жакшы. Негизи бутубузду алыстак шилтейбиз. Эмне береримди унутуп калбадымбы? Элестетип атып. Акырындык менен сол жака отурабыз дагы, анан өйдө жактан чыгып, оң жака. Өйдө. Эгер ордук жаратам деп, анан колубузду жана белибизди кошо көнүгүүгө кошолуу десеңер, астыңызга же китеп же файл менен папка алып алсаңыз деле болот. Аябай синхронно жазып атабыз го. Эң сонун. Эми ушул эле көнүгүүнү бир линияда жазабыз, билесиңер да? Эң жакшы көргөн Бегимайдын көнүгүүсү бул Шаолин деп аткан, белек. Шаолин. Эң негизгиси алды жактан тартабыз, дагы бир линияны кармайбыз. Бегимай дайыма кухняга барганда кыйын болот, мен кыйын жасайм деп, эми көрөйүн. Мен негизи эле кухняда өзүм үйүмдө эле сезем, бирок Дагы Спорт менен анча дос эмесмин деп кой. оң бутубузду көтөрөбүз. Жеген жакшы көрөм. Бегимайди карасаң антип деле ойлобойсуң, Ооба. Күйүндө спорт залдан чыкпагандай көрүнөт. Согончокту өзүбүзгө тартабыз дагы, анан манжалар менен өзүбүзгө кыймыл аракет жаратып, кишини арткы жоон булчуңдар менен отургандай нагрузка кылабыз, Колубуз менен жакшылап сол бутубузду тартабыз дагы, төшүбүздү астыга. Эң сонун. Ушу менен колубузду кошобуз дагы, анан сол жака. Жанакы спорт жарнамаларда бар го, ушинтип чуркан. Дагы. Кана Бегимай? Бегимай кыла албайт андайды. Бегимай кыла алат. Бегимай күчтүү да. Бегимай монтип отуруп берген жакшы. Моделдер. Позинг деп коет. Ал дагы көнүгүүлөргө дагы кирет болуш керек деп ойлойм, Эми астыга Бегимай биздин жеңилдете турган көнүгүүлөрдүн бирисин жасап атат, вариациялар. Өзү эле ойлоп таап атат. Өйдө көтөрүлөбүз дагы, эми акырындык менен оң бутубузду тартабыз. Сатып баштайм. Ой-ой. Ай, муну Негизи бул тизеге доо кеттирбей, нагрузканын баары астыңкы жон булчуңдарга тартабыз. Не болбой калдыбы? Кичине алыстатыңыз. Эгер тизеңиз ооруп атса, кичине жумшартып, төшөкчө коюп алсаңыз болот. Астыга. Негизи Айса айтып коет го, уктап атканда мындай аябай жумшак, жакшы төшөктөргө эмес, негизинде полго бир 6 катты салып туруп эле, ушуна жатсаң, ошол негизи жанакы Корея менен Кыргыз мындай өкүлдөрү туура кылат экен да. Кичине кандай десем, катуураак болсо, ошончолук эле адамга жакшы пайда кылат экен. Эми акырындык менен көтөрүлөбүз. Оп, кармайбыз. Бегимайга кетип барат. Соңчобузду артка тартат, колубузду астыга, анан кичине кабыргалар менен ылдый жака жоон булчуңдарга тартылабыз дагы, кармалып турабыз. Кичине ылдыйраак. белек өзүнүн сүйлөшкөн кызынан кол суратканда ушинтип сурайт. Дагы. Ылдыйраак. Мага турмушка чыгасың. Белек көтөрүңүз. Фантазияга сени. Эң сонун астыга отурабыз. Алмаштырабыз. Сурап жетишпей атып окшойганда. Даярдайбыз, белек. Оңуп кетти, болбойсуң Даярданабыз. көтөрбөйсүң. Ооба дебейсиңби деппи? Астыга төшүбүз. Индия өкүлдөрүнүн позасы. Негизи албетте колубузду кошкондо манжалар менен тартып намасте позасы деп коет. Намасте. Намасте. Намасте деген индиялыктардын саламы беле? Саламы. Эртең эфирге чыгып намасте деп чыгып Тартылабыз, колубузду коебуз дагы астыга.
жамаш булчуңдарын ылдыйраак кылып туруп жоон булчуңдарды тартканга кыймыл аракет жасайбыз. Сол бутубузду көтөрөбүз дагы тарткабыз сыртка. Негизи бул тизенин артындагы болуп турган муундар менен кошула турган ички булчуңдарды тартабыз. Төшүздү астыга. Негизи целлюлиттен айрыла турган көнүгүүлөрдүн бири. Ошондуктан аял заты кошулуңуздар. Мырзалар кошулбой эле болот, бизге целлюлит керек. Астыга отурабыз. Төшүбүздү астыга. Эми акырындык менен сол бутубузду өзүбүзгө тартып коебуз. Негизи бул деген Мына ичти дагы жогото турган көнүгүүлөрдүн бири. Ичи жоктурчу. Алар тартылса, белдин булчуңдары кичине узарат дагы, анан жанакы грыжа, протрузия болобу, ошонун баары алыстайт бизде. Дагы карбалабыз. жолдо. Ох, бүттү окшойт мага. Коебуз дагы, кичине өйдөрөк көтөрүлүп, астыга өзүбүздү салмагыбызды кичине ылдый тартабыз дагы, колубузду өйдөрөк көтөрүп, мындай кулактарды жапкандай кыймыл аракет, анан кабыргалар менен ылдый жакка тартылабыз, бирок койбойбуз. Таптакыр жатып албайбыз. Жатып алыпчы. Дагы жеңил болуп калат. Бул деген биринчи жоокердин вариациясы да. Мен жана Дагы өйдө. сүйлөшкөн кызымдын колун сурагандагы дот деле бейгим сага ойлоп таптым. Жокер да. Колума жок деп койсо жака бурулуп. Дагы. Сенчи. Бул Бейгим айдын жолдошунан акча сураган эмес. Коюп алды. Эми жерге тизебизди коебуз. Урматтуу достор, жаңы эле турган болсоңуздар, бизге кошулуп, айска кошулуп, ушундай көнүгүүлөр жасагыла. Жана планка жөнүндө айтып кетпедик Жашкырагын айтпай эле коеюн, ушундай жакшынакай сулуу кыз болом десеңиздер. Анда жасагыла. Анда көнүгүү жасагыла. Күндө. Эми колубузду чыканак менен жанакы ийнибиздин линиясына коебуз дагы, төшүбүздү өйдө көтөрөбүз, белибизди ийбейбиз. Ой. Соончук менен артка тартылабыз, пресс катуу, белибиз түз, төшүбүз астыга. Колубузду кичине ичкерээк, белек жамбаш булчуңдарды өйдөрөк көтөрөбүз. Эгер таптакыр белиңиз ийилип баратса, бул позиция болбойт. Кичине өйдөрөк көтөрүп, Бул пресс экен, э? албетте. Эми колубузду жанакы жоон булчуңдарга тартабыз дагы, коебуз. Эгер кыйындык жаратып атса, аял заты кичине астыга отуруп эле, ушул эле позицияны астыга тартылгандай кыймыл аракет жасаш керек. Жөнүнө отуруп турсак керек, э? Ой. Оң жака, анан сол жака. Чөнтөкчөгө, Дагы. Чөнтөгө калса белек. Ат чапкандай эле. Эми өйдөдөн артка. Астыга, анан өйдө. Кыймыл аракет жаратабыз, анан дем алабыз. Мен туура дем алып аткандан Дагы көнүгүүлөр жасадат. Индиянын жанакы бийчилердин көнүгүүлөрү. Намасте. Дагы Толуп кеткенде эле фитнес борборго барбасам, мындай барбайм. астыга. Эми белибизди тарткандай кыймыл аракет жасатабыз. Ой, бул мага Колубузду астыга. Эртеден Негизи бул ойгонуп бошун керек. бала позасы деп коет да. Бала позасы. Наристе. Баса албай, жөрмөлөгөн. Негизи кечинде жана эртең менен ойгонуп же төшөккө жата турган маалда ушинтип жакшылап чоюлуп алсаңыз, белиңер албетте кичине узарып, тартылып, кысылып калган дистердин баары өзүнө келет. Же такыр эле жолдошуңуз акча бербей атса. О, жолдошум акча берди. Көнүү позасы, Жаңы iPhone чыгыптыр. Эми ушул эле Камера позада. Эми башкача. Бул сыйынуунун кыйыныраак позасы деп койсом Белек болот да. болду, суранбай эле кой. Жок, сурана берсин. Негизи деген бул негизи эркектерге жакшы жардам бере турган нагрузка, анан аял заты деле жаза берсе болот. Эми колубуздун арасында бир жипче тургандай, ошонун астына тартылабыз дагы өйдө көтөрүлөбүз. Чүлөңгө окшоппу? Ушуну эле артка кетебиз, дагы эле ошо жипчеден артка тартылабыз. Мен чүлөн эмесмин, Эгер баары жакшы болсо, негизи мунун жеңил вариациясы астыга, анан өйдөдөн артка эле кетүү. Бирок астыга артка тартылсак, бул жанакы отжимание деп коет го, ошонун кыйыныраак түрү. Астыга, анан артка. Астыга, төш менен, артка. Төш булчуңдары ылдый жактан кетиш керек.
Астыга тартылабыз дагы, анын акырындык менен ушул эле позициядан өйдө көтөрүлөбүз. Кандай экен белек сонун көнүмкөнбү? Мош. Эркек мырзаларга анан жанакы колдору булчуңдары жакшы тарбия бере турган көнүгүү бул чатуранга. Чатуранга. Ай, муну кантип жасаса болот? Кармап турабыз. Жок, Эми өйдө. Өйдө дегенде кандай өйдө? Өйдө анан жамбаш булчуңдар Белек менен жатып калдың сен. Жатып калма. Өзүмдү көтөр. Уктап калма, да 2 саат калды. Негизи бул ар бир кардарлар жаза албайт. Бирок аракет жасаса болот, О, Белек өйдө. өйдө. Эң сонун. Эми жанакы ит ылдыйды карап турган поза деп билесиңер. Билбейм. Утха мутха шванасына, атха мутха шванасына деп коет. Ушка. Негизи бул позиция. Бул жана ушуну эле алды жактан кармап койсоң, ит өйдөнү карап турат. О. Ау. Негизи согончок артка тартылып турат. Төш өйдөгү, а инилер ылдый жакты тартат. Бейбайдын күлкүсү сонунда. Да, мен ага Көтөрүлөбүз. жатып турайын. Эми акырындык менен мындай толкунча кыймыл аракети менен өйдө жактан толкун менен өйдө көтөрөбүз. Вау! Дагы эле ошону толкун менен согончокту көтөрөбүз дагы и дөңчө жасап төш булчуңдар анан омуртка Көрчү мен менен эчтеке астыга. кылбайт экен ойлоп жатышат болуш керек. Дагы өйдөдөн Беткен эчтекен деп. Кана Бейгимай. өйдөдөн ылдый. Мен мындай жаза албайм. Уят болуп эле коеюн. Аракет кылып көрсөң? Жок, Артка. Ой, эке. уят болуп калам мен азыр. Жок, жүрү Бегимай. Let's go, Бейгимай. И артадан ылдый жака. Ай, бел жойлат экен. Өйдө жака. Эң сонун. Оң бутубузду астыга. Дагы. Эми акырындык менен кичине ылдыйраак тартылабыз дагы, колубузду өйдө жака. Бутубузду койбойбуз. Мен коёюн. Жакшы жибип алдык, О. Коёбуз дагы. Акырындык менен артка, анан ушуну эле сол бутубузга жасайбыз. White. Жамбаш булчуңдары менен ылдый, төшүбүздү астыга жана өйдөгө, инибиз ылдый. Мындай өзүбүздүн жүгүбүздү көтөрүп аткандай, Канчалык салмактуу болсоңуз, ошончолук жүгүмдү нагрузка аябай өзүңөргө. Астыга. Бутубузду коебуз дагы, акырындык менен эле ушул кыймыл аракетти колубуз менен астыга тартылабыз. Колубузду артка. Эгер жетпей атса, колуңузду астыга эле коюп койсоңуз болот жана төшүңүздү астыга. Баары жакшы болсо, тизиңизди ийесиз дагы, колуңузду арткы булчуңдар менен тартыласыз дагы, анан жамбаш булчуңдарды өйдө жака. Анан ушинтип кыймыл аракет менен бутуңузду түздөгөнгө Ой, аракет кылыш керек, көтөрүлөбүз. Вау! Ай, Астыга. Төшүбүз астыга, бутубузду түздөбүз. белек Көтөрүлөбүз. болду го дейм. Анан дем алабыз, Мына дем алганды жакшы. О! Абайлаңыз. Мне баш айланып кетти. Бат-баттан кыймыл аракет жасашыбыз керек, Колубузду өйдө жака. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дем алып атканда Дем чыгарабыз. Эми астыга карап, дем алып атканда өзүбүздү жанакы жакшы маанай менен толтуруп, жанакы ден соолукту ар бир клеткабызга жиберип, бөлчөктөргө, анан ушу жакшылыкты өзүбүзгө арнап, дем чыгарганда бүт жанакы биз эс алып, кайра бүт бармы нагрузканын баарын чыгарып, жамандыктын баарын чыгарып, жаман ойлордун баарын кетиребиз дагы, анан ушу менен эртең мененки көнүгүүлөрдү бүтүрүп коебуз. Мына урматтуу достор, мына кирүүбүз пока. Эгер сиз дагы денеңиздин дайыма мыкты абалда жүрүшүн кааласаңыз, таң эртерээк ойгонуп, биз менен чогуу спорттук көнүгүүлөр жасауну унутпаңыз. Себептен бизде 5 күн бою машыктыруучу сайысы менен чогуу спорттук көнүгүүлөр жасалат. Эгерде Бегимайды болуп жасайм десеңиз, эчтеке кылбай эле коюңуздар. отуруп эле индиан бийлерин бийлей берсеңиз болот. Мунун баары тамаша, спорт бул ден соолуктун булагы. Биз менен бирге болуңуз.